Саламатсыңар балдар. 8 класстар үчүн химия сабагынан видео сабакты баштайбыз. Балдар, биз атомдун түзүлүшү менен таанышканбыз. Бүгүн дагы атом түзүлүшү менен кененирээк таанышабыз. Башкача айтканда, атомдордун ортосундагы байланыштар боюнча, атомдун терс электирдүүлүгү боюнча маалымат алабыз. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабактын темасы химиялык элементтердин терс электирдүүлүгү, химиялык элементтердин кычкылдануу даражасы, химиялык байланыштын түрлөрү, коваленттик байланыш. Бүгүнкү сабакта химиялык элементтердин терс электирдүүлүгү, химиялык байланыштарды окуп үйрөнөбүз. Жана ошондой эле химиялык байланыштын түрлөрү, валенттүүлүк, кычкылдануу даражасы боюнча маалымат алабыз. Алгач балдар атомдун түзүлүшүн эске түшүрүп алалы. Бул сутек атому, сутектин катар саны 1 болгондуктан 1 протону жана 1 электрону бар. Ал биринчи мезгилде жайланышкандыктан 1 катмары бар жана 1 электрону жайланышкан. Ал эми литий катар саны 3 болгондуктан 3 электрону жана 3 протону бар. Ал экинчи мезгилде жайланышкандыктан 2 катмар бар. Менделеевдин мезгил системасында биринчи катмарда 2 электрон жайланышат, ал эми экинчи катмарда балдар 1 электрон жайланышат. Сырткы катмарда электрон бул валенттүүлүгүн көрсөтүүчү электрондордагы, алар сырткы катмардагы валенттүүлүгү канча болсо ошол электрон менен эсептелет. Эми балдар, бул жерде сутек атому берилген. Сутек атому 1 электрон бар сутек атомунда жана ал ядронун айланасында айланып жүрөт. Ошондой эле көмүртек атомунда 6 протон жана 6 электрон бар. Бул Менделеевдин мезгил системасында катар номерине туура келет. Ошондой эле балдар, азоттун катар саны 7, демек 7 протону жана 7 электрону бар. Жана кычкылтектин катар саны 8 болгондуктан 8 протону жана 8 электрону бар. Ядро оң зарядталган бөлүкчө, ал эми электрон терс зарядталган. Ядро бул протон жана нейтрондон турат. Нейтрондун санын аныктоо үчүн балдар, салыштырмалуу атомдук массадан протондун саны же катар санын кемитүүдөн келип чыгат. Эми балдар, алгач биз терс электирдүүлүк деген түшүнүктү эсибизге түшүрүп алалы. Терс электирдүүлүк деген балдар, бул бир атомдун башка бир атомдун белгилүү бир сандагы электронун тартып алуу жөндөмдүүлүгү. Бул жерде сутек атомунда 1 электрон бар, ал эми гелий атомунда 2 электрон бар. Бардык атомдор балдар дуплет жана октет абалына келүүгө аракет кылат. Башкача айтканда, сырткы катмарын толуктоого. Бул жерде гелийдин сырткы катмары толук, башкача айтканда 2 электрон жайланышкан. Ал эми литийдин катар саны 3 болгондуктан сырткы катмарда 1 гана электрону жайланышкан. Ошол себептен литий электронун оңой берип коюуга жөндөмдүү болот. Жана канчалык катмар алыстаган сайын, башкача айтканда, сырткы катмарда электрондор ядрого өтө начар тартылат. Демек, литийдин сырткы катмарда 1 электрону ядрого начар тартылган. Андан кийин берлий жана бордундагы сырткы катмарында 3 электрон жайланышкан, берлийде 2 электрон жайланышкан. Бул жерде дагы бордагы электронун берип коюуга жөндөмдүү болот. Ал эми неон болсо, бул сырткы катмары толугу менен толукталып бүткөн. Башкача айтканда 8 электрон бар. Ал эми натрий болсо 3 катмар жайланышкан, деңгээл, энергетикалык деңгээл жана эң сырткы катмарына 1 электрону жайланышкан. Демек, бул электронду берип коюуга жөндөмдүү болот. Себеби сырткы катмарын октет абалына келтирүүгө аракет кылат ар бир атом. Жана магнийде эң сырткы катмарда 2 электрону бар. Жогоруда айтып кеткендей эле, валенттүүлүгү ошо электрондун санына туура келет. Башкача айтканда, жупсуз электрондун саны бул валенттүүлүгүн аныктоого болот жупсуз электрону аркылуу. Андан кийин булар аргондун, башкача айтканда, аргон бул жерде сырткы катмарда өзүңөр көрүп жаткандай кызыл түс менен белгиленип турат. Сырткы катмарда 8 электрон жайланышкан. Демек, сырткы катмарда 8 электрон жайланышса, муну октет абалы дейбиз. Ал эми сырткы катмарда 2 гана электрон жайланса, дуплет абалы дейбиз. Ду деген, ди деген бул 2 дегенди түшүндүрөт. Ал эми окта деген бул 8 дегенди түшүндүрөт. Эми балдар, бул жерде инерттүү газдардын, башкача айтканда 8-чи топто жайланышкан элементтердин атом түзүлүшүн карап көрөлү. Бул жерде неондон радонго чейин атом түзүлүшүн жазып алдык. Булардын сырткы энергетикалык деңгээлде сырткы катмарын карап көрсөңөр балдар, гелийде 1s2 октет абалында, ал эми калган неон, аргон, криптон, ксенон, радон, булар гелий дуплет абалда болсо, ал эми калган элементтер октет абалда. Бул жерде S2P6 деген электрон менен толукталган. Демек, ар бир атом ушул дуплет жана октет абалына келүүгө аракет кылат. Эгерде элементтин сырткы энергетикалык деңгээлинде бирдей сандагы электрон болсо, демек алардын касиеттери окшош болот. Эгерде сырткы катмарда электрондор бирдей болуп калса, демек бирдей топко жайланышат. Бул жерде балдар, биз
инерктүү газдар жөнүндө айтып өттүк. Демек, инерктүү газдар сырткы катмарында гелийден башкасында 8ден электрон жайланышкан. Ал эми гелийде сырткы катмарында 2 электрон жайланышкан. Демек, булардын касиеттери окшош. Инерктүү газдарды өз айтып тургандай эле булар химиялык жактан пассивдүү болушат. Демек, сырткы энергетикалык деңгээли толуп бүткөн деп айтууга болот. Ар бир энергетикалык катмардагы электрондун санын, балдар, атом түзүлүшүндөгү энергетикалык деңгээлдеги электрон саны бул 2n квадрат формуласы аркылуу аныкталат. Биринчи энергетикалык катмарда, балдар, 2 электрон жайланышкан, ал эми экинчи катмарда 8 электрон, үчүнчү катмарда 18 электрон, жана төртүнчү катмарда 32 электрон жайланышкан. Химиялык элементтин башка химиялык элементтин электронун өзүнө тартып алуу касиети бул терс электирдүүлүк деп аталат. Бул жерде эң жогорку терс электирдүүлүккө фтор ээ болот, андан кийин кычкылтек, азот жана башка элементтер. Демек, фтор электронду алат, ал эми электронду башка атомго берүүгө жөндөмсүз. Ал эми кычкылтек болсо, фтор менен болгон бирикмесинде гана электрондун берүүгө жөндөмдүү болот. Ал эми калган башка элементтер менен химиялык байланышты пайда кылууда ал электронду тартып алууга жөндөмдүү, себеби терс электирдүүлүгү жогору. Бул жерден карап көрсөк, балдар, литийдин терс электирдүүлүгү 1ге барабар. Себеби сырткы катмардагы электрону начар байланышкандагы бул терс электирдүүлүк деген, балдар, бул электронду оңой эле берип коюу, жосу тартып алуу жөндөмдүүлүгү. Демек, литийдин сырткы катмардагы 1 электрон жайланышкандыктан ал ядрого начар тартылат дагы, бул берүүгө жөндөмдүү болот. Ал эми берилийдин сырткы катмардагы 2 электрон жайланышкан. Литийге салыштырмалуу, балдар, бул сырткы катмардагы 2 электрон ядрого бекемирээк тартылган. Демек, ядро менен электрондун аралыгын биз радиус деп айтабыз. Бул жерде литийдин радиусу берилийге караганда чоң. Демек, литийден берилийди көздөй, радиусу кичирейди деп айтууга болот. Жана терс электирдүүлүгү жогорулайт. Андан кийинки, балдар, литий берилий, бул жерден көрө турган болсок, радиустары, башкача айтканда, көлөмү кичирейип атат. Ал эми терс электирдүүлүгү жогорулады. Литийдики 1 болсо, фтордуку 4кө барабар болуп жатат. Жана ушунун негизинде атомдун радиусу кичирейди. Эми, балдар, мезгил система боюнча карай турган болсок, демек, терс электирдүүлүк мезгил ичинде солдон оңду көздөй жогорулайт. Терс электирдүүлүк, башкача айтканда, электронду тартып алуу жөндөмдүүлүгү жогорулап жатат. Литий электронун оңой берип жиберет. Литий бир валенттүү болгондуктан, башкача айтканда, сырткы катмарда 1 электрон жайланышкандыктан, ал ядрого начар байланышкандыктан, ал 1 электронун берип коюуга жөндөмдүү болот. Ал эми берилий 2 электрон бере алат, бор болсо 3 электронун берүүгө жөндөмдүү. Ал эми, балдар, топ ичинде ала турган болсок, жогорутан төмөн көздөй терс электирдүүлүгү азаят. Башкача айтканда, сутекке караганда франций электронун оңой берип коюуга жөндөмдүү болот. Бул жерде, балдар, терс электирдүүлүгү берилген, ар бир атомдун өзүнө мүнөздүү болгон терс электирдүүлүк бар. Мисалы, бул жерден сутекти карап көрсөк, сутектин терс электирдүүлүгү 2,1ге барабар. Ал эми литийдики 1ге, берилий 1,5, бор 2, көмүртек 2,5, азот 3, кычкылтек 3,5, фтор 4. Демек, эң жогорку терс электирдүүлүк фторго ээ болуп атат. Бул жерден деле салыштырып көрсөңөр, балдар, солдон оңду карай терс электирдүүлүк жогорулады. Ал эми 7-чи топту карай турган болсок, балдар, фтордун терс электирдүүлүгү 4, хлордуку 3, бромдуку 2,8, йодтуку 2,5, ал эми астаттыкы 2,2 болот. Демек, топ ичинде жогорутан төмөн көздөй терс электирдүүлүк төмөндөдү. Бул жерде узун формасын карап көрсөк деле, балдар, бул Менделеевдин мезгил системасынын узун формасында бул жерде дагы солдон оңду көздөй терс электирдүүлүк жогорулайт, ал эми топ ичинде төмөндөйт деп айттык. Бул жерде, балдар, 2 түшүнүк бар: кычкылдануу даражасы жана валенттүүлүк деп. Кычкылдануу даражасы бул валенттүүлүгүнө туура келет, бирок айрым учурда валенттүүлүгүнө туура келбейт. Мисалы, балдар, бул жерден эгерде азоттун молекуласын ала турган болсок, анын кычкылдануу даражасы 0го барабар. Башкача айтканда, бул кычкылдануу даража деген, балдар, электронду берген же кошуп алган электрондун санын араб саны менен жазсак, бул кычкылдануу даражасы болот. Ал эми валенттүүлүк деген түшүнүк, балдар, ошол элементтин валенттүүлүгүн сызыкча аркылуу көрсөтүп жазуу. Демек, азыр бул жерден карай турган болсок, мисалы, темир айрым учурда 2 валенттүү боло алат, айрым учурда 3 валенттүү боло алат. Башкача айтканда, бул сызыкча менен көрсөтүлгөн, демек, валенттүүлүк болуп эсептелинет. Демек, валенттүүлүк, балдар, байланыштын санына
жараша мүнөздөлөт дагы, валенттүүлүк сызыкча аркылуу белгиленет экен. Бул жерде суунун молекуласын көрүп жатасыңар балдар. Кызыл түстөгү бул сутектин атомдору, ал эми көк түстөгү кычкылтек атому. Ортодогу сызыкча демек бул валенттүүлүк же болбосо химиялык байланыш деп түшүнөбүз. Бул жерде мисалы аммиак сутектин 3 атому менен азот байланышты пайда кылды. Ал эми бул жерде балдар көмүртек 4 валенттүү, ошол себептен сутектин ар бир атом менен бир сызыкча менен көрсөтүлүп турган, башкача айтканда химиялык байланыш менен байланышты. Демек, бул жердеги сызыкча аркылуу көрсөтүлүп жазылган бул валенттүүлүк деп түшүнөбүз. Валенттүүлүк туруктуу жана өзгөрмөлүү болушу мүмкүн. Бир валенттүүлөр бул сутек, хлор, фтор, эки валенттүүлөр кычкылтек, 3 валенттүү алюминий жана бор. Ал эми өзгөрмөлүү валенттүүлүккө ээ болгон бул күкүрт, азот, көмүртек, фосфор. Демек, өзгөрмөлүү жана туруктуу валенттүүлүккө ээ болгон айрым элементтер менен тааныштык. Формула түзүүдө балдар биз валенттүүлүгү аркылуу формула түзөбүз. Бул жерден эгерде азот жана кычкылтек атомдон турган бирикмеге формула түзө турган болсок, бул жерде орток бөлүмүн, башкача айтканда экөө тең бөлүнө турган санды алабыз дагы, аны бөлөбүз жана ал бөлүнгөн санды кайчылаштырып түшүрөбүз. Демек, бул жерде экөөнө тең бөлүнө турган 2 деген сан, эң кичине сан, демек 4-тү 2-ге бөлсөк 2 болот дагы, азоттун валенттүүлүгү кайчылашып кычкылтекке индекс болуп түшөт. Ал эми 2-ни 2-ге бөлсөк 1, ал азоттун алдына 1 деген сан жазылыш керек. Бирок химияда 1 жазылбайт. Ошол себептен NO2 деген формула келип чыкты. Демек, балдар, валенттүүлүктү биз формула аныктоодо пайдаланабыз. Эгерде формула аркылуу валенттүүлүгүн аныктоо керек болуп жатса, бул жерден валенттүүлүгү белгилүү болгон атомдун валенттүүлүгүн атомдун санына көбөйтүү менен жана белгисиз болгон валенттүүлүгү белгисиз болгон атомдун санына бөлсөк, анын валенттүүлүгү келип чыгат. Мисалы, фосфор 3 валенттүү, ал эми кычкылтек 2 валенттүү. Демек, балдар, кычкылдануу даражасы деген бул валенттүүлүктөн айырмаланган түшүнүк. Кычкылдануу даражасы бул татаал заттардын курамындагы бир химиялык элементтин экинчи бир химиялык элементке электронду берүүсүн же кошуп алуусун сан түрүндө көрсөтүп жазуу. Бул жерде мисалы калай 2+ деп турат, фтор, феррум 2+ жана жез 1+ деп турат. Демек, бул кычкылдануу даражасы деп айтабыз. Бул жерден балдар H хлорду көрүп жатасыңар. Демек, H хлордун курамындагы сутек атому хлорго электронун берип жиберет дагы, сутек оң зарядталат, хлор терс зарядталат. Кычкылдануу даражасы дайыма эле валенттүүлүккө туура келе бербейт деп айттык. Валенттүүлүк бул демек байланыштын санын көрсөтөт. Ал эми кычкылдануу даражасы бул балдар зарядталган атом. Башкача айтканда, муну биз заряды менен араб цифрасы менен жазабыз. Ал эми валенттүүлүктү балдар биз рим цифрасы менен жазабыз. Бул жерден дагы бир жолу салыштырып көрөлү валенттүүлүк менен кычкылдануу даражасын. Мисалы, бул жерде кычкылтектин кычкылдануу даражасы -1ге барабар. Башкача айтканда, бир кычкылтек атому бир сутек атомунан бир электронду тартып ала алат. Электрон терс зарядталгандыктан -1 деп белгиленди. Ал эми ушул эле затты бул сутектин пероксиди же сутектин өтө оксиди деп аталат. Ушул эле заттын структуралык формуласын жаза турган болсок, башкача айтканда валенттүүлүгүн көрсөтүп жаза турган болсок, бул жерде кычкылтек 2 валенттүү. Себеби кычкылтек атомдор ортосунда бир химиялык байланыш бар жана сутек атом менен бир химиялык байланышты пайда кылды. Демек, бул жерде кычкылтек 2 валенттүү болуп атат дагы, а кычкылдануу даражасы -1ге барабар. Ошондой эле балдар C2H2 деген формулада дагы сутек -1 кычкылдануу даражасына барабар. Ал эми көмүртек бул жерде кычкылдануу даражасы бул жерде +1ге барабар. Ал эми валенттүүлүгү 4кө барабар болот көмүртектики. Демек, балдар, кычкылдануу даражасы менен биз валенттүүлүгүн айырмалап билишибиз керек экен. Жөнөкөй заттардын кычкылдануу даражасы балдар дайыма 0го барабар. Себеби алар башка атомго электронун беришпейт жана башка атомдон электронду кошуп албайт. Мисалы, атомдук түзүлүштөгү күкүрт 0 кычкылдануу даражасы, фосфордуку 0 жана кремнийдики 0 деп белгилөөгө болот. Ошондой эле молекулалык түзүлүштөгү хлор 2, O2, N2 булардагы кычкылдануу даражасы 0го барабар. Кычкылдануу даражасын аныктоо үчүн балдар биз алгач химиялык элементтин валенттүүлүгүн араб саны менен жазып алабыз. Жана терс электрдүүлүгүнө жараша биз зарядын коебуз. Мисалы, бул жерде кычкылтектин валенттүүлүгү бизге белгилүү 2 деп жазып алабыз. Жана терс электрдүүлүгү жогору болгондуктан алдына минус деген белгини коебуз. Ал эми балдар, бул жерде
берген электрон менен алган электрондор бири-бирине барабар болуш керек. Башкача айтканда молекула бул нейтралдуу бөлүкчө болушу керек. Ошол себептен 3 кычкылтек атому кармалып жүрөт. 3 кычкылтек атому ар бири 2ден электрон кошуп ала турган болсо, жалпы 6 электрон кошуп алган. Демек, феррум 2 атом жайланышкан бул жерде формуладан көрсөңөр. Демек, 2 атом феррум ар бири 3төн электрон бериш керек. Кычкылдануу даражасы демек балдар бул жерде +3кө барабар. Бул кычкылдануу даражасын аныктоо боюнча дагы кийинки сабактарда балдар кененирээк токтолобуз. Ал эми формула түзө турган болсок, бул жерде дагы кычкылдануу даражасы белгилүү болгон атомдун санын алабыз дагы, аны экөө тең бөлүнө турган санга бөлөбүз дагы, мунун негизинде формуланы аныктоого болот. Бул түшүнүктөр боюнча балдар кийинки сабактарда дагы толугураак токтолобуз. Кычкылдануу даражасы балдар бул жерден белгилей турган болсок, мисалы натрий хлор дегенде, бул жерде натрийдин терс электрлүүлүгү төмөн болгондуктан хлорго электронун берип жиберет. Башкача айтканда, электрону азайып атат, демек протону көбөйдү. Бир электронун берип жибергендиктен +1 деген кычкылдануу даражасына ээ болот. Ал эми хлор бир электронду кошуп алгандыктан, бир электрон ашыкча болот дагы, -1 зарядына ээ болот. Ошондой эле магний хлор 2-ни да карап көрө турган болсок, бул жерде да магнийдин кычкылдануу даражасы +2ге барабар. Себеби экиваленттүү атом түзүлүшүнө токтоло турган болсок, сырткы катмарда 2 электрон жайланышкан. Демек, терс электрлүүлүгү төмөн болгондуктан хлорго электронун берип кое алат. Ал эми формулада 2 хлор атом болгондуктан, ар бир атом, хлордун атому бирден электрон кошуп алат дагы, -1 деген кычкылдануу даражасына ээ болот. Кычкылдануу даражасы балдар демек оң, терс жана нолго барабар болушу мүмкүн экен. Биз аны жогоруда карап өттүк. Ошондой эле оң кычкылдануу даражасына балдар металлдар жана металл эместер, айрым металл эместер ээ болушат. Химиялык элементтердин максималдуу кычкылдануу даражасы бул тобуна туура келет. Мисалы, күкүрт 6-чы топто жайланышкан, демек максималдуу кычкылдануу даражасы 6га барабар. Терс кычкылдануу даражасына металл эместер гана ээ боло алат. Мисалы, металлдар менен металл эместер химиялык байланышты пайда кыла турган болсо, ал жерде металл оң зарядталат дагы, металл эместер терс зарядталат. Себеби металл эместердин терс электрлүүлүгү жогору. Максималдуу кычкылдануу даражасы топтун номерине туура келет. Демек, максималдуусун да аныктоого болот экен топ аркылуу. Орточо кычкылдануу даражасы, мисалы, азоттукун ала турган болсок, +3кө барабар болот. Жөнөкөй заттардын кычкылдануу даражасы, демек, балдар эсиңерге жактап сактап калгыла, дайыма 0го барабар. Себеби ал башка атомго электронун берген жок жана башка атомдон электронун кошуп ала алган жок. Кычкылдануу даражасы фтордуку гана дайыма бирикмелерде -1ге барабар болот. Себеби эң жогорку терс электрлүүлүктү көрсөтүп атат. Анын терс электрлүүлүгү 4кө барабар деп айттык. Кычкылтектин кычкылдануу даражасы айрым учурда +2 болушу мүмкүн. Мисалы, фтор менен болгон бирикмесинде +2. Себеби фторго 2 электронун берип кое алат. Айрым учурда -1ге барабар болушу мүмкүн. Мисалы, сутектин өтө оксидинде кычкылтектин кычкылдануу даражасы -1ге барабар. Ал эми калган бирикмелерде негизинен кычкылтек кычкылдануу даражасы -2ге барабар болот. Башкача айтканда, дайыма 2 электронду кошуп ала алат. Металлдар оң гана кычкылдануу даражасына ээ болушат экен. Демек, бул жерден биринчи топто жайланышкан элементтер литий, натрий, калий жана башка +1 деген кычкылдануу даражасына ээ болот. Ал эми экинчи топто жайланышкан магний, кальций, берилий, барий, цинк булар +2 деген кычкылдануу даражасына ээ болот. Ал эми үчүнчү топто жайланышкан металлдар +3 деген кычкылдануу даражасына ээ болот. А тобундагы металлдардын кычкылдануу даражасы демек валенттүүлүгүнө туура келет деп айта алабыз. Бул жерде бирикменин курамында кычкылтектин терс электрлүүлүгү жогору болгондуктан натрийдин кычкылдануу даражасы +1ге барабар. Бул жерден барий металл болгондуктан кычкылдануу даражасы +2ге барабар. Себеби экинчи топто жайланышкан. Ошондой эле алюминий үчүнчү топто жайланышкандыктан кычкылтекке салыштырмалуу терс электрлүүлүгү төмөн болгондуктан кычкылдануу даражасы +3 деп белгиленет. Сутек металлдар менен болгон бирикмелеринде дайыма -2 деген кычкылдануу даражасына ээ болот. Ал эми калган учурда дайыма +1 деген кычкылдануу даражасына ээ болот. Башкача айтканда, металлдардан электронду кошуп алууга жөндөмдүү. Ал эми металл эместер менен жана башка бирикмелер менен химиялык байланышты пайда кылганда электронун берип +1 деген кычкылдануу даражасына ээ болот. Эми балдар, химиялык байланыш деген түшүнүккө токтололу. Химиялык байланыш бул бир атом менен экинчи атомду же бир молекула менен экинчи молекуланы байланыштырып туруучу тартылуу күчү деп айтууга болот. Демек, бул заттардын түзүлүшүнө шарт түзгөн атомдордун өзү ара тартылышы. Химиялык байланыштын балдар бир нече түрлөрү бар. Мисалы, бул коваленттик байланыш, иондук байланыш, металлдык байланыш жана сутектик байланыш. Демек, химиялык байланыштын биз балдар 4 түрү менен таанышабыз.
Алгач балдар химиялык байланыштын бул коваленттик байланыш боюнча маалымат алалы. Коваленттик байланыш өз ичинен 3кө бөлүнөт. Бул уюлсуз коваленттик байланыш, уюлдуу коваленттик байланыш жана донор акцептордук байланыш. Бул жерден балдар эгерде терс электрлүүлүгү өтө айырмаланса, бир атом экинчи атомго электрон берип коет дагы, алар заряддалган бөлүкчөгө айланат. Ал эми терс электрлүүлүгү бирдей болсо, алар электрондордун жупташат дагы, ал жуп электрон эки атомго бирдей тиешелүү болот. Мисалы, хлорду көрүп жатасыңар. Бул жерде хлордун терс электрлүүлүгү бирдей болгондуктан жуп экөөнө тең бирдей тиешелүү. Ал эми суунун молекуласында кычкылтек атому менен суутек атомдордун ортосунда терс электрлүүлүгү айырмаланат. Башкача айтканда, кычкылтектин терс электрлүүлүгү жогору болгондуктан суутектин атомдагы электронун өзүнө тартат дагы химиялык байланышты пайда кылат. Демек, кычкылтек терс заряддалат дагы, суутек оң заряддалат. Бул жерде балдар кычкылтектин тегерегинде электрон көбөйдү дагы, уюл пайда болду. Ошол себептен мындай химиялык байланышты биз уюлдуу химиялык байланыш деп айтабыз. Бул жерде дагы балдар кычкылтектин терс электрлүүлүгү жогору болгондуктан көмүртектен ар бир кычкылтек 2ден электронду өзүнө тартат дагы, CO2 деген бирикмени пайда кылып жатат. Ал эми бул жерде балдар көмүртек атомдордун ортосунда 3 химиялык байланыш пайда болду. Ал эми бирден суутек менен байланышкан. Бул жерде бирден суутектен бирден электронду тартып алгандыктан көмүртек -1 кычкылдан даражасына ээ болот. Демек, бул жерден көрдүңөр балдар, суутек атомдордун өзүнө тартып алуу менен химиялык байланышты пайда кылды. Ошондой эле көмүртек атом менен кычкылтек атомдордун ортосунда да химиялык байланыш пайда болот. Бул жерде кычкылтектин терс электрлүүлүгү жогору болгондуктан көмүртектен электронду өзүнө тартып алат. Бул жерде дагы көмүртектин эквивалент оксиди же болбосо ис газы пайда болот. Эми балдар, коваленттик байланыш бул терс электрлүүлүгү айырмаланган атомдордун ортосундагы байланышты айтабыз. Терс электрлүүлүгү жогору болсо, ал атом электронду тартып алат да терс заряддалат. Ал эми терс электрлүүлүгү төмөн болсо, ал атом электронду берип коюп оң заряддалат. Бул жердеги атомдор октет же дуплет абалына, башкача айтканда инерктүү газдардын абалына келүүгө аракет кылат. Бул жерде сырткы катмарда электронун толукташат. Мисалы, бул жерде атом түзүлүшүн көрүп атасыңар. Кычкылтек атому, кычкылтек өзү 6-чы топто жайланышкандыктан сырткы катмарында 6 гана электрон бар. Ага 2 электрон жетишсиз болгондуктан ал суутек атомунан, ар бир суутек атомунан бирден электронду өзүнө тартып алат дагы, химиялык байланышты пайда кылат. Ал эми балдар, суутек атому булар өз арада химиялык байланышты пайда кыла алат. Мындай терс электрлүүлүгү бирдей болгон атомдордун ортосунда химиялык байланыш пайда болсо, мындай байланышты уюлсуз коваленттик байланыш деп айтабыз. Себеби бул жерде уюл пайда болбойт, жупташкан электрондор эки атомго бирдей тиешелүү болот. Бул жерде жөнөкөй байланыш пайда болду. Ал эми кычкылтек молекуласын пайда кылыш үчүн кычкылтек атомдор өз ара эки жуп электронду пайда кыла алышат. Ошондой эле бул жакта дагы 3 атомду көрүп жатасыңар. Көмүртек атому өзүнө 4 электрон тартып алды. Ал эми азот атому 3 электрон тартып алат да, кычкылтек 2 электронду тартып алууга жөндөмдүү. Башкача айтканда, булар валенттүүлүгүнө жараша электронду тартып ала алышат. Жана ошондой эле балдар, эгерде терс электрлүүлүгү аябай кескин айырмаланса, ал жерде бир атомдон экинчи атомго электрон толугу менен өтүп кетет дагы, электронду кошуп алган атом терс заряддалат. Ал эми электронду берип жиберген атом оң заряддалат дагы. Оң заряддалган атом менен терс заряддалган атом бири-бирине тартылышып, оң менен терс, натыйжада химиялык байланышты пайда кылат. Мисалы, натрий хлор мына ушул химиялык байланыштын негизинде пайда болду. Бул иондук байланыш деп аталат. Себеби бул жерде заряддалган бөлүкчөлөр, тактап айтканда, иондор пайда болот. Бул жерде хлордун сырт катмарында 7 электрон болгондуктан 1 электрон жетпейт. Демек, бул жерде натрий хлордун пайда болгонун көрүп жатасыңар. Натрий хлор бул кадимки эле тамак аш тузу катары пайдаланабыз. Ал эми алар кайра өз ара биригишип кристалдык торчону пайда кылат. Башкача айтканда, ирээттүү жайланышат жана бул кристалдык торчо деп аталат. Демек, натрий хлорид бул кристалдык заттарга кирет. Атомдор жалпы электрондук жуптардын жардамында байланышса, эгерде бул коваленттик байланыш деп аталат. Башкача айтканда, бул жердеги электрондор бир атомдон экинчи атомго толугу менен өтүп кетпейт, бирок бир атомдон экинчи атомго тартылат. Бүгүнкү сабакта балдар биз химиялык элементтин терс электрлүүлүгүн карадык жана химиялык байланыштын түрлөрү боюнча окуп үйрөндүк. Химиялык байланыштын бир нече түрүн үйрөндүк жана валенттүүлүк менен кычкылдануу даражаларын салыштырып, ал боюнча маалымат ала алдык. Ушуну менен балдар, бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Кийинки сабакта дагы химиялык байланыштын түрлөрү менен таанышабыз. Кийинки сабакка чейин сак саламатта калгыла.